Сооротуучу Кудай 29-сентябрь. Ышая китебинде 55-бөлүмдө мындай деген сөздөр бар. Менин ойлорум силердин ойлоруңар эмес. Менин жолдорум силердин жолдоруңар эмес дейт Теңир. Асман жерден канчалык бийик болсо, менин жолдорум силердин жолдоруңардан ошончолук бийик. Менин ойлорум силердин ойлоруңардан бийик. Асман жерден бийик болгондой, Кудайдын ойлору меникинен жогору. Асман менен жердин ортосундагы аралыктын канчалык чоң экенин ойлоп көрчү. Эмнегедир адамдар Кудайдын жолдорун түшүнүүнү каалашат. Аларды акылдары менен ченеп билгилери келишет. Анан суроолорду бере башташат. Теңир, эмне үчүн мындай? Эмне үчүн тигиндей? Түшүнбөй жатам. Адам болгондон кийин бул нормалдуу эле көрүнүштечи. Адам билгиси келет, түшүнгүсү келет. Бирок ыйык жазууну карасак, Кудайды түшүнүш керек деп жазылган эмес. Бардык анын кыймылын түшүнүп, ойлорун билип турушубуз керек деп жазылган эмес. Кудай бизден ишенимди күтөт. Түшүнсөк да, түшүнбөсөк да, жөн гана мага ишен дейт Кудай. Көбүнчө биз эмне болуп жатканын, эмне үчүн болуп жатканын түшүнгүбүз келет. Бирок ушул жерде биздин ишенимибиз, Кудайга болгон ишенимибиз жардамга келиши керек. Биз айтышыбыз керек. Мен түшүнбөй жатсам да, ал баарын билет жана мен ага ишенем.